өлкөдөгү миңдеген футбол сүйүүчүлөрдүн тилеги болгон заманбап стадиондун курулушу старт алууда. Бул иш-чарага министрлер кабинети төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Эске салсак, мезгил кутусун былтыр президент Садыр Жапаров август айында салган болчу. Долбоорго ылайык жаңы стадиондун жалпы аянты болжол менен 109 000 чарчы метр түзөт. Жалпы сыйымдуулугу 45 000 орунга чейин жетерин жаңы эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтты. Ошондой эле стадиондун долбоорунда 1,5 миң жеңил унаа жана 100 автобус үчүн токтотуучу жайларда болот. Бул футбол стадиону баардык заманбап эл аралык стандарттарга жооп бермекчи. Биринчи ирет ушундай чоң мамлекеттик масштабтагы чоң стадиондун курулушу менен сиздерди тааныштырып коелу деп чечтик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз мындан 1,5 жыл алдын ушу стадионду куруу боюнча пландарды алдыбызга койгон. Бирок стадионду кайсы жерге куруу боюнча биз жерлерди тандап отуруп, акыры ушул жерге келип токтодук. Бул маселени мына быйыл эле жазында чечилди. Эми мына жаз келери менен активдүү курулуш иштери жүрө баштады. Негизинен стадион 45 000 адамга эсептелген. Бул ФИФАнын Дүйнөлүк футбол федерациясынын стандарты менен курулуп атат.